Кыргыз-тажик чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде 180дей оор жүк ташуучу унаа токтолуп турса, Чоң Капка автодорожный көзөмөл өткөрмө пунктунда 60 унаа чек арадан өтүү үчүн кезекте турат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашты. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Чалдыбар автодорожныйда 35дей, Кең Булуңда 30дай машина бар. Мамлекеттик чек аранын башка өткөрүү пункттарында адамдардын жана транспорт каражаттардын топтолушу катталган жок. Кыргызстандын Казакстан менен чек арасында өткөрүү пункттары штаттык режимде иштеп жатат. Казакстандын чек арасындагы жүк ташуучу машиналардын тыгыны 1 аптадан ашык убакыттан бери чечиле элек. Буга чейин Ак Тилек өткөрмө бекетиндеги тыгындан улам айрым бош машиналар жүргүнчүлөр өтүүчү Кең Булуң бекетине жөнөтүлгөндүгү кабарланган. Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү, иликтөөчү журналист Болот Темиров 20 апрелде суракка чакыртылды. Бул тууралуу Темиров өзүнүн Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирди. Мунун алдында Темиров өзүнө карата дагы 3 кылмыш иши козголгондугун жазган. Журналист муну кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Ал бийлик ага жана анын командасына басым жасап жаткандыгын белгилеген. Журналист кылмыш иши кайсы бирине боюнча козголгондугун ачыктаган эмес. Мунун алдында Темиров Лайф УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурастын компаниясы Жалал Абадта бир нече тендерди утуп алгандыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Эске салсак, иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштеген Төкмакын Болот Назаровду милиция быйыл 23 январда кармаган. Эртеси экөө тең эч жакка чыкпоо тил каттын негизинде бошотулган. Монголиянын Улан-Батор шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия биринчилигинде грек-рим күрөшү боюнча 60 кг салмакта Жоломон Шаршембеков финалга чыкты. Ал беттештин чейрек финалында Монголиянын балбанын 8-0 эсебинде жеңип алган. Жарым финалда казак балбаны менен беттешип, аны 6-1 эсебинде уткан. Эми ал финалда Ирандын балбаны менен беттешмекчи. Ал эми 97 кг салмакта Үзүр Жусупбеков менен 72 кг салмактагы Адил Нурланбеков коло медаль үчүн күрөшө турган болду. Эске салсак, Азия чемпионатынын кечээки беттешинде Акжол Махмудов жана Тынар Шаршембеков алтын медаль, Роман Ким коло медаль алган. Азия чемпионатында Кыргызстандан жалпы 21 балбан катышууда.